Ким дос, ким душман, буну билиш өтө кыйын, чындыгында. Кээ бирөөлөр көсөмдө дос сыяктуу болуп жүрө берет, бирок ичинде жан дүйнөсү эмнелер болуп атат, кандай ирип кеткен, чирип кеткен жаман ой тилек максаттар бар, аны билбейсиң. Себеби адамдын жүзү башка нерсени айтат да, кээ бир адамдардыкы. Себеби Аллах Таала эки жүздүүлөргө дагы жүз берген. Адамды кийимиге карап баа бербеген дейт. Себеби сен кийимге карап баа берген болосуң, анын ичиндеги жан дүйнөгө эмес. Адамды жүзгө карап баа бербеген, себеби эки жүздүүлөргө дагы Аллах Таала жүз берген. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, дос. Падыша базарды аралап барат экен, бир соодагердин баласы менен болгон суроо жообуна кулагын төшөйт. Соодагер атасы: "Балам, канча досуң бар?" "Менин 40 досум бар." Бүгүн дагы айтат го, "Мен 100 досум бар, 6000 досум бар, 1000 досум бар. Ушунча катталуучум бар." Бир канча нерселерди айтат. Сен кичинекей өмүрүңдө 40 досуң бар экен. Мен өмүр бою жашап, көптөгөн кербендерге, көптөгөн иш-чараларга башы болуп жүрүп, 1,5 эле досум бар дейт. Падыша буну угуп, ары ойлонот, бери ойлонот, сарайына келип ойлонот, акыры вазирлерине айтат: 1,5 дос дегенин эмнени айткысы келген бул адамдын деп сураса, бир дегенди түшүндүк, бирок жарым деген эмне деген? Бир дос түшүнүктүү ал. Ал жарым эмне деген? Бардык ойлонуп таба албайт жообун. Соодагердин өзүн таап келе, мен өзүнөн сураймын дейт. Соодагерди алып келишет. Соодагер кирип келет экен, падыша ага суроо узатат: 1,5 деп эмнени айткың келди? Падышам, урматтуу падышам, мен бул нерсени түшүндүрүп бере албайм сөз менен, бирок көрсөтүп беришим мүмкүн. Макул, көрсөт. Жарчыңызга айтыңыз, жарыя кылсын, мени башым кетиш тууралуу. Айтканы айткандай аткаргыла деди. Жарчысы жарыя берди, соодагер, баланчы соодагер башы кетет. Ушунча күнү чогулгула, элдер бүт укту. Кимдин башы кетет, кызыгуу, бардыгы сахнага жыйналышты баштады. Соодагерди алып келип, өлүм тактасына алып келишет экен. Жакындаган учурда элдин арасынан бирөө суурулуп чыгып, бул менин досум болот. Урматтуу падышам, ал үчүн бардык байлыгымды берейин, бийлигимди берейин, башкамды берейин. Жок. Бардык байлык бийлигин берсең дагы жок. Мыйзам барына бирдей. Досун алдыга жакындап келип, досум бар жок сунуштап көрдүм, падыша бул максаттан кайтпады. Достугубуз адалбы? Акыңга адал кылдыңбы? О, акым адал кылдым досум, сен менин чындык досумсуң, рахмат дейт. Дагы бир рет жарчы жарыя кылат. Соодагер баш кетет деп. Элдин ичинен бирөө сурулуп чыгып: "Урматтуу падышам, күнөөнү мен кылганмын. Бул соодагердин күнөөсү жок, мени башым кетсин. Бул соодагер күнөөсүз" дейт. Анда макул. Күнөөнү сен кылган болсо, сенин башың кетет. Буну кармагыла, буну коюп жибергиле дейт. Ошондо баягы соодагер досу жылмайып, досуга жылмайып, падышага жылмайып карап: "Урматтуу падышам, көрдүңүзбү? Бир толук досум деп мен ушул досумду айткан элем. Жарым деп баягы мал мүлкүн сунуштаган досумду айткан элем. 1,5 досум меники ушул" дейт. Бардыгыбызды Аллах Таала толук жанын бере турган толук достордон кылсын. Ооба, урматтуу мусулман бир тууганым, кээ бир достор бар. Ал достор көлөкө сыяктуу. Качан түн киргенде, караңгы түн келгенде жарыктык кетет. Караңгы түн келгенде көлөкөңдү таппай каласың, аларды дагы таппай каласың. Кээ бир достор акча сыяктуу, издегенде табылбай калат. Издегенде табылбай калат. Азырда акча издесең табылбай калат, керек учурда табылбай калат акча. Ошол сыяктуу кээ бирлер керек учурда табылбай калат. Кээ бир достор өлүк сыяктуу. Алар иши түшкөндө эле чалат. Качан иши түшкөндө гана чалат. Алар өлүк сыяктуу. Өлүк достор алар. Ооба, урматтуу мусулман бир тууганым, чыныгы дос акыретте эстеткен.
Биз бүгүн достор, досту дос болуп, мыйзам талап кылып, абал талап кылып, жаныбызды, каныбызды, башкабызды бере албашыбыз мүмкүн. Бирок акыретте бири-бирибизди жүзүбүздү жарык кылсын. Билинбеген достордон албетте азыр бизи ойлоп, жеке мени ойлоп дуа кылып аткан дуаларында, балким бир досторумдун дуаларындамын мен дагы. Балким менин дуаларымда кээ бир досторум бар. Аны Аллах өзү билет.